Конституцияны жана мыйзамды кыйшаюусуз аткарууга ант беремин деп добуш берди. Башынан баштап эжени отургузуп, Шыпылдап кирип келип, сен бизге кир деп, соода сатыкты жүргүзө элекпиз. азыр Бакыт Эргешевич туура менин оюмду айтып кетти. Иш бөлмөлөрүнө кирсин, жайгашсын, таанышсын, ким экен менен бирге олорду шашпай отуруп кеңешсин дагы, андан кийин келсин. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан, Модумаров. Барыңыздарды урматтуу кесиптештер, жумушка киришиңиздер менен куттуктайм. Элге баарыбыз убада берип келдик. Азыр ант бердик. Конституцияны жана мыйзамды кыйшаюусуз аткарууга ант беремин деп добуш бердик. Ант бердик. Урматтуу төрагалык кылуучу айым, күчүндө турган регламент, бул мыйзам 8-чи беренеде жазылып турат. Так, ачык, даана. 9-чу пунктты карасаңыз, катышып отурган депутаттар тарабынан ант берүү жол жобосу аяктагандан кийин биринчи жыйналыш жабылат. Болду, чекит. Эч кандай фракция аны жарыялаш, кандайдыр бир башка жолдорго түшүп кетүүгө мыйзам тыюу салып отурат. Азыр ант бердик, мыйзамды кыйшаюусуз аткарууга ант беребиз деп. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мыйзамды кыйшаюусуз аткаралы, чекитти коелу, жабык деп жарыялайсыз, андан кийин фракциялар болобу, депутаттык бирикмелер болобу, биз биринчи жолу Астананы аттап кирип атабыз. Шыпылдап кирип келип, сен бизге кир деп, соода сатыкты жүргүзө элекпиз. Эсибизге келели, чо дегенде, бисмилда деп биринчи кадам таштаганда, мыйзамга ылайык, конституцияга ылайык иш жүргүзөлү. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, угулатабы. Урматтуу депутаттар, Марлен Абдурахманович өзүн айтпай калыптыр. Биздин ынтымак фракциясынан Марлен Абдурахманович лидер болуп бекитилди. Рахмат сиздерге. Биринчи микрофон. Урматтуу аппарат. Мен бул жерде турганда, мен сиздерге айткам. Башынан баштап эжени отургузуп, сөз берип, Борбор дышаный комиссия. Ант бүткөндөн кийин жабылат деп айткам сиздерге. Ошону туура алып барыш керек эле. Эми биринчи сессия ачылды. Бирок азыр эми баягы сиз айтып кетпедиңизби, тиги фракциялар жарыя кылды деп. Аны макул, биз эми фракция жарыя кылып койдук, аны биз кайтпайбыз. Бирок азыр биз жыйынды жабыш керекпиз. Бирок жыйынды жаап, кайра ачып койсоңуз болот. Ошол регламент боюнча. Кимде кандай сунуштар бар? Биринчи микрофонду бер. Азымдай аласыз. Азыр сиз жыйынды жабасыз. Жыйын жапкандан кийин кайра жыйын ачасыз. Каттоону жүргүзөсүз. Каттоо жүргөндөн кийин кворум болобу? Кворум болгондон кийин күн тартибин коебуз добушка. Күн тартибин добуш койгондон кийин анан баштап кетебиз дальше. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Рахмат. Манас округунан Дастан Жумабеков. Азыр Бакыт Эргешевич туура менин оюмду айтып кетти. Эгерде азыр депутаттар каршы болбосо, биз биринчи мыйзамда жазылган сессиябыздын ачылышын кылдык. Эми мындан кийинкиси биздики жыйын болуп эсептелет, заседание болуп эсептелет. Ошондуктан сессияны ачтык. Анан заседанияны азыр жаап коюп 1-2 саатка танапис алсак, 1-2 саатка. Анан кийин жыйыныбызды кайра улантсак, регламент жол берет. Анан депутат Масалиев айтып кетти, жанагы топ группалары боюнча конституцияда анан регламентте кандай жазылганын. Мен де кошулам, бирок 76-чы беренесинде конституцияда так жана так көрсөтүлүп атат. Ошол жерде
76 берененин 4 пунктунда, урматтуу депутаттар, карап койсоңуздар болот. Жогорку Кеңештин депутаттары фракцияларга жана депутаттык топторго бирге алыша алат. Демек, баш мыйзамыбыз Конституция жооп берип аткандан кийин регламент буга каршы келбеш керек. Менин жеке оюм, регламент каршы келбеш керек. Эми биз мындан кийин жаңы регламентти жазып чыгабыз. Айрине бул 90 депутатка тийиштүү жана андан мандаттуу депутаттарга тийиштүү регламент жазылып чыгат. Бирок Конституцияда жазылып аткандан кийин Бакыт Эргеш ушуга таянып азыр өзүнүн баяндамасын берди болуш керек. Мен кошуламын. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Урматтуу коллегалар, бүтүн Кыргызстан Модумаров. Мына ушинтип боло берет деп келип ушул жерде отурабыз. Окуганыбызда, окубаганыбызда айтып боло берет. Эч нерсе болбойт. Саат 13:58. Бизде регламент мыйзам күчүнө ээ болуп аткандан кийин, урматтуу кесиптештер, анда мыйзамды өзгөрткүлө. Бул жерде айтпагыла, азыр регламентке кийин киргизип коебуз деп. Мына ушул кийин киргизип коебуз деген кесипетинен Кыргызстан ушундай болуп турат. Анда мына 8-чи берененин 9-чу пунктун жокко чыгаргыла. Андай болбойт. Могул жерде биринчи жолу бири-бири менен көрүшүп аткан депутаттар болуп атат. Мына 6-чы чакырылыштагы депутаттар ушул күнгө чейин созуп келдиңиздер. Мыйзамсыз созуп келдиңиздер. Мына азыр дагы ошол кылыкты баштап атасыңар. Боло берет. Болбойт. Мындан ары карай болбойт. Конституциядан кыйшайбастан кетебиз. Сунуш эмес, мыйзамдын долбоорун, мыйзамдын аткарылышын так жасашыбыз керек. Катышып олтурган депутаттар тарабынан ант берүү жол жобосу аныктагандан кийин биринчи жыйналыш жабылат. Бүттү. Чекит коюлуп турат. Жабасыз, жапкандан кийин азыр Алтынбек Турдубаевич айткандай, шашпагыла. Танаписке чыгабыз. Баары бири-бири менен таанышат, табышат. Кээ бир депутаттар иш бөлмөлөрүнө кире элек. Себеп ачкычтарын бербей качып жүргөндөр бар. Иш бөлмөлөрүнө кирсин, жайгашсын, таанышсын, ким экени менен бирге олорну шашпай олтуруп кеңешсин дагы, андан кийин келсин. Себеп мыйзамдын талабы боюнча сизге азыр жазуу жүзүндө бериш керек булар. Рахмат. Фракцияда кимдер кирди, аны жазуу жүзүндө бериш керек. Фракциянын жыйынтыгын сизге кол коюп, чечим катары өткөрүш керек. 2-чи микрофон. Рахмат. Шарапат ханым Мажитовна, азыр ошол депутаттар айтылгандай сиз жапсаңыз, андан кийин бир сааттык танапис кылсаңыз, эми 2-3 саат эмес, анткени бардыгыбыз мына көрүп атабыз, алдыда жумуш өтө көп, иштешибиз керек, элдин баардыгы күтүп калды, ансыз деле жыйынтыгы кийинчерээк чыгып калды. Ошон үчүн сунуш кылат элем, урматтуу депутаттар, туура колдоп берсеңиздер, 1 сааттан кийин кайра чогулсак, туура эле болот эле. Мына ушул сунушту эске алып койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Добуш көрүп. 1-чи микрофонду берип коюң. Урматтуу төрага кылуучу, урматтуу коллегалар, бул жерде баарыбыз биздин укугубуздарыбыз бир. Биз чынында биз регламент негизинде иштеш керекпиз. Конституциянын негизинде иштеп келатабыз. Сиз азыр эже жабык деп жарыя кылдыңыз. Жабык деп жарыя кылдыңыз. Анан кийин танаписти айтып коюңуз. Кайсы саатта кайра жыйналыш болот деп айтып коюңуз. Ошону айтып коюңуз, болду, бүттү ушу менен. Макул. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышынын 1-чи жыйыны жабык деп жарыяланат. Саат 3-кө чейин танапис.